Өнүгүү прогресс фракциясы бүгүнкү отурумунда өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына болгон даярдыгын жана аймактарда МТСтерди ачуу туурасында өкмөттүн буйругунун аткарылышын талкуулады. Анда ушул күнгө чейин 86 айыл өкмөтүнөн МТСтерди ачуу туурасында арыздар келип түшүп, бирок ал кечеңдеп жаткандыгы айтылды. Жыйынга келген өкмөттүн мүчөлөрү айыл өкмөттөрүндө МТСтерди ачууда каражат маселеси көйгөйдү жаратып жаткандыгын жүйө келтиришти. Тийиштүү каражаттар ушу техника алууга, МТСтерди уюштурууга бөлүнбөй жатат. Мисалы үчүн биз ушу Чаткал районунун Канышкы айыл өкмөтү менен 1 жылдан бери иш алып барып атабыз. Ушул райондо бүгүнкү күндө 60 миллион сомдон ашык акча каражаты райондун өнүктүрүү фондусунда турса дагы, ушул Канышкы айыл өкмөтүндө биз кийлигишип атып, ушул тех сервисти түзүп, биздин райондук агрардык өнүктүрүү департаменти тарабынан каттоодон өтүүгө, уставын иштеп чыгууга жардам берилип, каттоодон өтсө да бүгүнкү күндө акча каражатын чечпей созулуп атат. Шарттарын жакшылап койгонбуз. 7 жылга чейин сом менен 12%, доллар менен алам десе 5%, 5 жылга чейин. Былтыркы жылы 4 банк, Айыл банк, РСК, Халык, анан АКБ Кыргызстан лизинг схемасында иштейбиз деп ниеттенишип биз менен келишим түзгөн болчу, бирок бир да операция жүргүзгөн жок. Айыл банк аркылуу кредит алууда дыйкандарга эң алгач күрөө маселеси дагы көйгөйдү жаратып жаткандыгы айтылды. Кайра эгер өздөрүнүн өздүк салымы болсо, алар эмне үчүн күрөө сурайт? Ошол техника өзү залог болот деген шарт бар эмес беле? Анда эмне үчүн алар 57 жылкы документтин эмне кереги бар эгер өздүк салымы болгон болсо? Айыл өкмөттүн карамагындагы курулуштарды күрөөгө койгондо булар абдан катуу талап койду. Чындыгында ошол ар бир курулуштун ээси аныктаган правоустанавливающий документ деп коет экен, же болбосо мисалы үчүн ошол кайсы убакта курулса, ошо ким ээлик кылат, ким тарабынан заказ берип курулган, ушуга чейинки документтерди требует этишти. Мисалы, Ак Баршы районунда, ушу Актал айылында арис менен иштешип, өздүк салымы 25%-ын төлөсө, 75%-ын биз возвратына техника алып берет экен. Мисалы, арис. Ошол программаны элдер кабары жок экен да, башка мисалы өздүк фонд бар, 25%-ы бар. Кеч угуп калдык деп айыл өкмөттөр жетишпей, ошо бир эле техника алганга жетишиптир. Эми бул кайра возвратность жок экен, болгону ошо 25%-ын айыл өкмөт өзү салыш керек экен. Ушундай дагы башка программалар менен болгон болсо, сиздер айыл өкмөттөрдү кабардап турсаңыздар, себеби алар бул жакта Бишкекте, Борбордогу кайсы фонддун кандай программасы барын эми алар баягы режиме онлайн изилдеп, сиздерге как централизованный ошо маалыматтар келип турса керек, ошону кабардап турсаңыздар. Мисалы мына ошол дотацияда турган айыл өкмөттөр ошол баягы өздүк салымды кошо албагандыгынан МТСтерди ача албай келатат да. Ошол эле маалда сиз баштап кеттиңиз мына Чаткал району боюнча. Былтыркы жылга 60 миллион сом ушу өнүктүрүү фондунун, райондун өнүктүрүү фондундагы акча кең казгалардан кылган отчисление иштетилбей калып кетти. Ошонун жанында турган Алабука районунда 90 миллион сом акча иштетилбей калып кетти. Быйылкы жылы Алабукага 150 миллион сом, ал эми Чаткал районуна 90 миллион сом дагы ушу өнүктүрүү фондко акча түшөт. Ким ушулар менен иштешет да? Ошо райондук фонддо иштетилбей турган акча болсо, ошолор аркылуу ошол айыл өкмөттөрдү, мисалы дотацияда турган, башкада турган ошо МТС маселесин өздүк салым ушул акчалар аркылуу чечсе болобу? Бул боюнча бизге райондук агрардык өнүктүрүү департаменти аркылуу иш алып барып атканбыз. Ошол жерден биз МТС уюштуруу боюнча сунуш кылып, ошол жерден ишкерлерди таап, Канышкы айыл өкмөтүнүн алдына түзүп бердик биз. Каттоодон өткөрдүк биздин кийлигишибиз менен. Бирок ушул күнгө чейин ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары бир бүтүмгө келбей, акчаны ушул убакка чейин чечпей койду. Биз айыл өкмөттүн төрагасына, кеңештин төрагасына, акимге чейин кайрылдык, губернаторго жаздык. Бүгүнкү күнгө чейин ушул маселени чечпей атат. Эми биздин министрликтин ага кийлигишүүгө акысы жок экен. Бирок уюштуруу иштери боюнча биз бизнес проектинен бери түзүп, техникалардын техникалык параметрлерине чейин көрсөтүп бердик. Ал эми эл өкүлү Зиядин Жамалдинов Кыргыз-Россиялык өнүгүү фонду Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып жаткандыгын айтты. Аталган фонд жардам көрсөтпөстөн эле тескерисинче пайда табуунун амалын көрүп жатат. Фонддун максаты эмне өзү? Фонддун максаты катары 3 максат көрсөтүлгөн. Бул биринчиден
Кыргызстандын экономикасын модернизациялоо, экинчиден Кыргызстандын ЕАЭСке киришин жеңилдетүү, үчүнчүсү Кыргызстан менен Россиянын ортосунда соода саттык экономикалык мамилесин бекитүү өнүктүрүү. Эми силер азыр алып барып аткан иш ушул максаттарга туура келбей жатат да. Эмне себептен? Себептен мына өзүңүз айтып кеттиңиз азыр. Биз банктар менен сүйлөшүп атабыз деп атасыңар. 10%дан 12%га чейин биз кредит беребиз деп атасыңар да. Силердин максатыңар азыр ошол фонддун акчасыны айландырып акча табыш болуп атпайбы максатыңарчы? Мында калган акчаңарды депозитке коюп, ал жактан акча түшүрөбүз деп депозитке коюп салгансыңар бүгүнкү күндө. Силер аны эмне кыласыңар? Андан көрө жанагы берген өзүңүз айткан жана максаттарга иштетпейсиңерби аны? Силердин максатыңар кайра эле ошол акчаны айландырып пайда табуу болуп калып атпайбы? Биз улуттук банктан карызга алабыз 5 жылдык мөөнөт менен. Долларды күрөөгө коюп, сомду вактылуу 5 жылга алабыз да улуттук банктан. Улуттук банкка биз пайыздык үстөк төлөп беребиз өзүбүз. Банк тарабынан кредит алганда ошол күрөөгө койгондо кыйынчылыктар жаралып атат деген суроо айтылып кетти да. Талаачылык иштерге биздики өзгөчө бир упрощениясы бар. Бул 400 000 сомго чейин свидетельство о регистрацияны талап кылбайбыз. Паспортун алып келет, паспортун келинчеги паспортун айлык өкмөттүн 2 справка алып келет, жердин документин көрсөтөт, ошентип эле кредитти алса. Эndi биринчи суроо. Сиз кыска эле айтсаңыз мага, былтыркы жылы канча МТС ачылды? Былтыркы жылы биз иштеп ошол жыйынтыгын чыгардык. 32 МТС ишке кирди деп тактап чыктык. Азыр Белоруссиянын эле техникасыбы ошолор бардыгы? Бул жерде 4 долбоор бар, 5 долбоор иштеп атат. Ушу өкмөттүн колдоосу менен ушу 5 долбоор боюнча акча каражаттар бар. Мунун ичинен 1 долбоор гана Евразия өнүктүрүү банкынан тартылган 20 миллион доллардын эсебинен биз техника алып атат. Ушул жерде гана шарты ошол Евразиястын мүчө болгон мамлекеттерден гана алынат. Ал эми калган долбоорлор боюнча ким каяктан кандай техника алам десе укугу бар. Жанагы биринчи төлөй турган 10%ды, 30%ды төлөгөнгө акча каражаттары жок болуп, көп айлы өкмөттөр бүгүн ала албай жатат да, туурабы? Ошону биз былтыры министр финансовго тапшырма бердик эле. Жанагы түрткү берүүчү гранттарды чечүү боюнча ошол жанагы 10%дан 30%ын ошол берүү боюнча. Бул боюнча кандай жумуш аткарылды МИФИнден? Түрткү берүүчү гранттарды биз азыр региондорго бөлүп бергенбиз квота катарында. Ошол райондор өзүнүн комиссиясын түзүп, ошол комиссия ошол долбоорлорду карап, анан кийин долбоорлорду бизге жиберет. Бирок тилекке каршы ошол долбоорлордун ичинде ушул айыл чарба техникасын алууга деген долбоорлор жок болуп атат да. Өз кезегинде Айыл банк 5 айыл өкмөтүнөн келип түшкөн арыздардан бирөөсүн гана канааттандыргандыгы маалым болду. Түрткү грант боюнча атайын өкмөт токтому менен бекиткен жобо бар. Жобону өзгөртүш керек биринчи кезекте. Ошол жобого өзгөртүү киргизиш керек. Айыл чарба техникасына, атайын техникага дотация толтурган айыл өкмөттөр алганга уруксат бериш керек. Биз мына ошону көтөргөнбүз. Азыр албетте заявка бербейт да айыл өкмөттөр. Берген күндө дагы ал өткөрбөйт Минфинден. Себеби ал жобого туура келбейт. Ошол боюнча эмне болуп атат? Ошонун маалыматыңыз барбы? 5 заявка бар. Ошо былтыр бирөө берилди Тоң району боюнча. Азыркы күндө бир проект даяр. Эмки жумада документтарын тапшырабыз деп атат. И 4 заявка уже даярдалып жатат. На польский кредиттиндагы багыты бул айыл чарба техникасына багытталган. 2 жыл турду мен жаңылышпасам. 1 цент же 1 тыйын иштете алган жок мамлекет. Азыр мына биз сунуш менен кайра узартуу боюнча маселе көтөрдүк. Ошол жерге дагы эгерде биздин дыйкандар заявка берсе, техникалык кредит ал. Польский техника бергенге мүмкүнчүлүк болот, туурабы? Туура айтып атасыз. Убагында биз Польша өкмөтү менен келишимге кол койгонбуз 40 миллион еврого. Бирок биз ушул айыл чарба тармагындагы Польша өкмөтү менен каралган техниканы алганга заявкалар түшпөй калды да. 2 жыл биз күттүк, ал кредит айыл чарба айыл банк аркылуу өтүш керек болчу. Бир эле 2 заявка түштү, бир 40 000 еврого.
ошол заявкалар эле болду. Ошого байланыштуу биз ушул кредиттик келишимди дагы 1,5 жылга узартууга мажбур болдук да. Бирок бүгүнкү күндө кредитти алуу системасы оор болгондуктан жөнөкөй дыйкандар аны ала албай убара болушуда. Кредиттерди жөнөкөй карапайым калка албай эле баягы эле силердин жакын тааныштарыңар алып жаткан жокпу деп депутаттар кызыгышты. Чындыгында алыш кыйын да. Негизи мына Айыл банктын жетекчисине мен айтат элем, канча адам өзү негизи алды сиздерден? Бизге 1 миллиард берилди, 6 миллиардка биз деген баарынан кредит бере албайбыз. Ошол себептен ушундай суроолор пайда боло берет. Рахмат. Баарына кредит бере албаганыңарды билдик. Ошо эле тааныштар ушундай кайрылуу болду да Бакыт Эргешевич. Мына ушул жерден керек болсо биз мына депутаттар ушу кредит алып өнүктүрөйүн деп атат. Ушул жерге ушул адамдарга жардам берип койгула мыйзам чегинде. Ушул кайрылууларды алган жок. Ушул адамдар кредит алганга ала албады да. Кандай адамдар кредит алып аткан мага чындыгында таң калыштуу баанда. Өзүңөргө караштуу же силер менен келишим түзүп, кандай бир өзүңөрдүн бир койгон талабыңар бар, ошону аткарган адамдар гана ала алат экен да. Буну мойнуңарга алышыңар керек да чындыгындачы. Мындан тышкары жыйында Айыл банк Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын бошотуп берип, жылдык ижарасы 21 миллион сом болгон ВЕФА борборуна көчүп жаткандыгы маалым болду. Айыл банктын жетекчисине имараттан көчүп кеткиле деп айтты эле. Эмне болду ушул маселе? Бүттү, токтоду? Арендабыз деген 1-мартта бүтмөктө. Ошол себептен биз деген бюджетке акча салып, тендер өткөздүк. Тендер состоялся. И биз ошо 20-мартка чейин көчүп кетебиз бул зданиядан. 20 мартка чейин көчүп кетесиңер? Ооба. Каяка көчөсүңөр? Тендерди бир компания утту, здание ВФГ да. Канча төлөйсүңөр? 25 миллионбу? 21 миллион тегерегинде. 21 миллион сом төлөйсүңөр, Ооба. А бул зданияга эч нерсе төлөбөйт элеңер? Төлөчүбүз. Канча? 8 миллион сом төлөчүбүз. 8 миллион. 13 миллион биздин мамлекет зыян тартты. Эмне үчүн? Борбордук шайлоо комиссия көчүш керек. 45 адам үчүн. 250 адам кызматкер көчүш керек. 70 миң дыйкан Айыл банкта 70 миң адамбы? Клиент силерде. 60 миңби? 60 миң адам мына клиент. Мына саясат. Ал эми эл өкүлдөрү 500 миллион доллар уставдык капиталы бар Кыргыз Россиялык өнүктүрүү фонду ушул күнгө чейин болгону 202 миллион долларын гана иштеткенин сындап чыгышты. Берилген 500 миллион доллар канча мөөнөткө берилген? Бул мөөнөтү жок, бул төлөккө берилген каражат. 3 жылдан бери биз 202 миллион өндүрсөк, анда калганын дагы шашпай 10 жыл деле узартып жиберсек болот экен демек, Азыр бир мисал айтып кетти. Ушундайларга колдонбосок, анда шарттарын өзгөртпөсөк, анда зарплата алып эле фонддо жүрө берет экенбиз да. Сиздин оюңуз кандай? Негизи мындай шарт түзүп бериш керек да. Туурабы? 1,5 жылдын ичинде 202 миллион долларга жакталды. План боюнча биз мына прогноз түзүп көрсөк, калган 300 миллионду мындай сапаттуу долбоорлорду жакшы мындай кулдаттык менен карап каржыласак, 2017, 18, 19-дун ортосуна чейин иштеп чыгат экенбиз. Андан тезирээк деле кылса болот, бирок баягы долбоорлордун сапатын карашыбыз керек да, көңүл бурушубуз керек. Ошол эмки жумада сиз былтыркыдай баштап берип, ушуларды кайра 5 ай өкмөтүн кайра чогултуп, Бакыт Эргешевич, ушундай кылбайлы, Күнчүк шайлоо өкмөтүнө ушинтпедикпи? Биз ушундай кылбаса эле өтпөйт экен да, жылбайт экен. Ушу жумуштан баштап бербейсизби? Кайра ушул МТСти кичине жаз алдында бир жаңырталы, биз жазга жетишебизби? Мисалы үчүн Ак Суу районунан жана Жыргызск айыл өкмөтүнөн келип, бизнес проектин түзүп, Айыл банк менен иш баштап атат. Бул боюнча Ысык көл биякаларды бара кылбай эле биз ошол Ысык көл облусуна барып, жеринде анда биргелешип иш кылалы, биз макулбуз. Бул абдан туура. Бүгүнкү күндө өкмөт МТСтерди ачууда шашпай жатат. Ал эми дотацияда турган айрым айыл өкмөттөрү МТСтер ачылса, эбак эле өзүн өзү каржылаганга өтмөк эле дешет эл өкүлдөрү. Улакол айыл өкмөт деген бар, Тоң районунда. Бул дотациядагы айыл өкмөт. Дотациядагы айыл өкмөт. Ошол айыл өкмөттүн башчысы келип, биз экөөбүз чогуу бизнес план жаздык. Кожошовго мен киргиздим. Кожошовду киргизгенден кийин биз сүйлөштүк. Мен бир эле суроо бердим ушул Улаколдун айыл өкмөттүн башчысына. Эгерде бул МТС ачылса,
Сен дотациядан чыга аласың десем, 1 жылдын ичинде мен чыгып кетем деп атат. Бул не жаманбы? Мирлан Кошбекович, байкап атасызбы? Дотациядан чыгып кетем деп атат. Проблема эмнеде? Проблема ал ошо МТСти 4 трактор иш аймандар менен где-то 5 миллион 6 миллион тегерегинде сумма болуп атат. Проблема баягы баштапкы вклад, первоначальный взнос. Проблема. Ошол проблеманы чечпейликпи? Дотациядан чыгам деп атат. Дотациядан чыгам деп атат. МТСтердин ачылышы менен айрым айыл өкмөттөрү карыздарын толук жабып, киреше таап жаткандыгы айтылды. Таласта, мына Казыбек, Нарын, Ат башыда МТСтер ачылды. Ошолардын экономикалык абалы кандай болду? Жакшырдыбы? Мисалы үчүн Талас облусун эле карап семинар өткөргөндө тактап чыктык. Ошол бир 3-4 айдын ичинде эле ошол текшерүүчүлөрдүн алдында 1,5 миллион сомго чейин акча чогултушту. Толук өздөрүн актап, иштеп аткан механизаторлордун айлыгы, кеткен запастык бөлүктөр, башка чыгымдардан тышкары 300 миңден 700 миң сомго чейин акча чогулткан айыл өкмөттөр болду. Эгер 86 айыл өкмөтүндө толугу менен МТСтер ачылганда, өлкөнүн ички дүң продукциянын көлөмү дагы өсмөк. Азыр эң негизги мына 86 айыл өкмөттүн заявкасы бар. Бардыгында бир эле айыл өкмөт, мына Күн Чыгыш айыл өкмөтү Тоң районунда. Зорго бул 2016 жылды бир эле айыл өкмөттү, мына тектен токтом негизинде бир эле айыл өкмөттү ачтык. Мына Steam грант боюнча. Минэкономика сиздер дагы. Steam грант боюнча 3 миллион сомго чейин алып атат. Туурабы? Ал акча инфраструктурага кетип атат. Бул мектеп, больница тиги бул. Бул ба экономикага бере турган, экономиканы өсө турган бул болбой атат да. Бул балким социал жактан тура, ал жакта шарттарды жакшыртып, жакшы жылыштар бар. Бирок бул жерде бир нерсе маңызы, эгерде биз ошол баягы баштапкы вкладтын түрткү берүүчү гранттын аркылуу төлөп берсек, ал МТС менен камсыз болуп калат. Ошол МТС жерди иштетет го. А жерден чыккан продукция бул экономика. Бул экономика. А жерден чыккан продукция бул переработка. Бул переработка болсо бул электроэнергиянын потреблениясы. Потребление болсо бул деген дальше бул цепочка. Бул жерде экономика бар да. Ошон үчүн бул жерден мен өтө мындай көңүл буруп койгулачы. Биз мына конкреттүү түрдө сунуш берип атабыз. Эгерде 86 айыл өкмөт ачылса, 86 айыл өкмөт ачылса, мен азыр эсимде жок, мен эсептегенмин, канча деген миллиард, 100дөн ашык миллиард ВВП көтөрүлөт экен. ВВП көтөрүлөт экен. Бул деген чоң салым болот уже. Ошентип Өнүгүү прогресс фракциясынын бүгүнкү отурумунда депутаттар өкмөттүн жазгы талаа иштерине болгон даярдыгы жана аймактарда МТСтерди ачуу туурасында буйругунун аткарылышына начар деген баа беришип, региондордо МТСтерди ачууну тездетүүнү өкмөттөн талап кылышты. Өкмөттүн токтомунун буйругунун аткарылышы өтө начар. Чындыгын айтканда, мына бул жерде мен токтом долбоору, биздин чечим долбоору келди. Кыргыз Республика өкмөтүнүн 2016 жылдын 17 мартындагы 107 буйругунун аткарылышы боюнча Кыргыз Республика өкмөтүнүн ишин аткарылган эмес деп кабыл алуу деп долбоор. Бир МТС ачылды, бир Күн Чыгыш айыл өкмөтү. 86 заявка бар. Анан бул жерде мына 2016, 2017, 2018 жылдарда 46 МТС ачабыз деп атышат. Акыры бул МТС дагы ачылса, бул жумуш орун. Бул жумуш орун. Ал жерден салык төлөнөт, ал жерде соцфонд төлөнөт, ал жерден жер салыгы төлөнөт. Бул МТС. Завод, фабриканы кура албасак да, ошо МТСти курсак, бул канча деген күч болот экономикага.